Алыстан жақындан көріп отқан биздин мекендештерге Машина KG каналына қош келиңиздер. Ош шаарында Жапылагуну базарынан видео тартууну улантуудабыз. 18 февраль 2024 жыл. Апта күнгө жекшемби. Бул видеодо ушул навесасындагы жаңы модельдеги жаңы абалы жакшы унааларды көрсөтө кетем. Ошол менен катар эми баасы бир аз кымбатыраак болот. Көрүңүздөр, ар бир моментти үзбөй демекчимин. Видеонун акырында лайк басып, комментарий жазып койууну унутпаңыздар. Hyundai Sonata DN8 шундан баштайлы. Бул газ экен, а? Газ. Так. Үзлөрүндө паторитик повороты бар, ачкысыз кирүү. Баскычы. Эки миң он тогуз. Монитору бар. Электро күзгүлөр. Жол чейин ичинде жүрүү, айдоочунун жардамчысы, баскычы, драйв мод, авто холд, камера, ионизация воздуха. В принципе, жакшы газ болсо да, комплектация жакшы. Баасы $17,000, айтылыш баасы $17,000. Аркасында ошол камера жана сонарлар турат. Булар силерден эмес, а? Балларында жазып койду өзү. Бул жерде Sanyang Tivoli. Баасы жазылып турат. $2017 1.6 бензин. $33,500 километр чуркаган. $14,000. Монитор бар, круиз контроль, мультибаскычтар, антизанос, кара кожа. Ушундай Tivoli. Анан да ушунун жанында ушундай эле модельдеги Tivoli. Бул рестайлинг бир аз өзгөргөн. Жылы жаңыраак. 2020 1.6 $14,000 бул деле. Дизель. Дизель 44,500 километр чуркаган. Скошенный руль. Так, отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы. Бунун опциялары чындыгында жакшы экен. Тоодон түшүү жардамчысы, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, мынакей бул жакта. Парктрониктерди өчүрүп жандыруу, рулдун жылытуусу, жол чейин ичинде жүрүү, антизанос, добуш менен башкаруу, ушу монитор навигациясы менен баасы бирдей болуп туруп, бирок жылы да жаңы, опциялары да жакшы, көрүңүздөр. Эми берки бензин болуп атат, бул дизель. Ошол айырмачылыгы. Жүрө берели. SM силерденби? Талисман экен, силерден эмеспи? Баасын билбедимби? Талисман экен, а? Так. Мынандай чекеден тарта берейин десем, баалар жазылган эмес. Бизге болсо баа кызык. Мына SM6 турат. Заводской газ, шуну көрсөтө берели. 2018 $13,500. Renault Samsung. Анан Hyundai Grandeur. LED туманниктер. Алдынан сонарлар бар. 2017. Кыймылдаткычын көлөмү 3 куб, бензин. $20,500. Бензин болсо комплектацияда жакшы, монитор, классикалык саат, электропардалар, парктрониктерди өчүрүп жандыруу, отуруштардын жылытуу жана вентиляциясы, мультируль, адаптивдүү круиз контроль. Аркасынан да сонарлар, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, ачкысыз кирүү баскычтары. Kia K3 2023
1.6 бензин, чуркаганы 2235 гана километр. Апкаттадан да чыга элек экен, $25.000. Мында да адаптивдүү круиз контроль, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, навигация, электроручник, автохол, жылытуу вентиляциясы, алдыңкы отургучтары 3 позицияда бар. Ушундай K3. Daha жүрөр эле. Табалары жазылган эмес. Range Rover, Land Rover деген. Rover. Жакындап көрсөтүп коелу. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, 4 ВД. Bu bası жазылбаптыр. Land Rover. Şöyle. Şunda unalar ben bazardын навесин bir четинде көрсөтүп кетип атам силерге. Kia Carnival. Carnival силерден эмеспи? Канча болуп атат экен? 38.000. Kia Carnival. Айтмакчы 2024-жылы дагы Carnival өзгөрдү. Жаңы дизайнда чыгып. Бул мындай эмес, ал башкачараак. Мынаки комплектация бул да Nobles экен. Жакшы. Көрүп атасыздар, пульт менен дагы ошол баягы ачкызда эшиктерин ачса болот. Капитанский мынандай креслолор. Караңыздар, жакшы. Бул ошол 4-катарда бар, аркасында. Же жокпу? Жок экен. 4-катары жок. Ачкысыз кирүү бар. Так, музыка Крил. Адаптивдүү круиз контроль, мына бардыгы тең санариптүү мына панелден. Автостоп бар. Анан буларды кайтара бул баскыч аркылуу да басып жаап койсоңуздар дагы боло берет. $38.000. Мен бул дизайнын деле өтө неме, жаңысыныкы көрсө интернеттен, ютубтардан көрүп алсаңыздар болот, обзор кылгандар бар. Ал дагы өтө өзгөргөн, космос болуп дагы дизайны Carnivalдын 360 градус камера дагы бар экен бул Carnivalда. Так. Жүрөр эле. Oldu. Так, бұл 213 кузовта E-класс. $30.000 bu. 2017 Кореядан кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб, бензин, турбина бар. Так, салону жакшы, Мерстикин деле. Немецтер жакшы чыгарышат өзү. Şunda Mars. Так, bundan da atı. Так. Болды, Camry. Татаус. Так, бұл не екен болып қалады екен? Hyundai. Hyundai. Не деген? Veloster. Ой. Bunday undan күндө көрө бербейбиз, а? Карап коюңуздар, аз бир аз. Кыска. Кызыктын баары биякта турбайбы? Мына көрүңүздөр. Бул капталында 2 эшик, нар жагында 1 гана эшик бар. Veloster. Мындай турбина бар экен. Мына выхлоптарын карап коюңуздар. Башкача кылган ортолукта. Veloster. Мына айткандай эле, айдоочуда кеңирээк мындай посадка болуш үчүн бир эле эшик турат. Мындай жабууга окшойт, а? Бир көрсөтө эле коелу.
ерікпей эле көрүп коюңуздар. Музыка Dimension фирмасынан жакшы. Так, электро күзгүлөр, мультироль, круиз контроль бар, монитор, старт, стоп, USB AUX разъемдор мультимедиасына, анан 12 вольт розетка 2 каптамдан тең бар. Бул эми көнчөсү мындай спортивный болгондуктан отуруштарына караңыздар, боковой поддержкалар аябай выраженный, көзгө көрүнүп турат мында. Булып Велостар. Басы канча болду буну? $15.000. Мына Велостар десе, машина KG каналынан көргөнбүз дейсиңер. Көрүп алдыңыздар маалымат алып. Toyota Camry'ga кайрылып берели. 70 кузов. 2018 2.5. Бул жагынан кичине турат. Кара кожа. Монитору бар. 4 айнектен авто функциясы менен көтөрүлүп түшүрүлөт. SE ошондо американец экен да бул. Американец. Камрин басы канча болуп калды? 20 000? $20.000 экен. Анан Toyota RAV4 $11.800. Ушул. $2.800-2.4 бензин. RAV4'та көрүп алдыңыздар. Бул жакта, бул жерде Lexus UX болуш керек бекен. UX. Чаккан сон кроссовер. Хэтчбэк болуп кетейин деп турат. Кроссовер. Алдынан сонарлар бар. 2020 2.5 гибрид. $32.000. Жол чейин ичинде жүрүү, люк, салону ушундай. UX. $32.000. Santa Fe. Santa Fe. Kia Sorento, Santa Fe'lerde dagы өзгөрүүлөр бар. Жаңы кузовтары чыгып баштады. 2023 аягынан Sorento чыгып аткан. Santa Fe да ошондой эле чыгып баштаган. Бул аппарат болсо 2019 кыймылдаткыч көлөмү 2 куб, бензин $26.500. Деп жазылып турат. Volvo. Көрүңүздөр. 360 градус камера бар. Алдынан сонарлар, фаромывательдер, проекция. 2017 Кореядан $43.000. Максималдуу комплектация 4 ВД. Так, салон көрсөтүп коеюн. Ошондой сценариптүү панель, музыка Bowers and Wilkins деген фирмадан экен. Мына отуруштарында баягы ыңгайлуу жүрүш үчүн алдынан да кетип жылдырылып кайтара була турган баягы трап деп коебузбу, ошонусу дагы бар. Ушундай XC60 Volvo. Анан Honda Accord. Accord 2017 2.4 $18.000. Гибрид эмес. Бензин жөнөкөй. Анан Sonata, бунда Sonata DN8. Бул эми бензин. Бензинде бир аз өзгөрүүлөр бар. Видеонун башында билесиздер, Sonata газын тартканбыз. LED бензинде LED оптикалары, дискалары да
мындай графит түстө. 2019 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, $19.000. Буларда азыр ачык экен, жакшы корейский тонировкада экен. Монитор бар, старт-стоп бар, адаптивдүү круиз контроль, автохолд, электроручник дагы бар буларда, драйв мод бул спорт эко режимдерге которуу. Бул да максималдуу комплектация эмес. Мындай орточодон бир аз жөнөкөйрөөк комплектацияда. Анан BMW 5 серия 2019 родная краска $32.000. Салонун сөз жок бунда дагы. Урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз дагы видеобузду жыйынтыктайбыз. Мынакей кызыктуу маалыматтардан кабардар болдуңуздар деп ойлоймун. Лайк басып электер эми басып коюңуздар, комментарий жазыңыздар. Жазыл электер каналыбызга подписаться баскычын басып жазылып коюуну унутпаңыздар. Азыр орус унааларын тарткан аракет жасаймын. Аны өзүнчө бөлөк видео кылып чыгарабыз.